Комада жаткан ырчы Асель Кадырбекова көзүн ачып эсине келе баштады. Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, анда подписаться кнопкасын басып кошулуп коюңуз. Ырчы Асель Кадырбекова көзүн ачып тамак ишип калгандыгын травматология жана ортопедия илимизилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков билдирди. Дарыгердин айтымында Асель толук түрдө өзүнө келе элек, комадан толук чыга элек. Аселди мурда түтүк менен тамактандырып жатканбыз. Азыр тилиң, мурдуң кана деп сураганда көрсөтүп, кашык менен тамак берсек өзү жутуп калды. Буйруса жылышпар деди ал. Эске сала кетсек, 26-июнда ырчы Асель Кадырбекова жол кырсыгына кабылган. Анын кесепетинен Камри автокөлүгүндө бараткан Асель Кадырбекова жана экинчи машинадагы 2 киши жабыркаган. Буга чейин дарыгерлер ырчынын мээси катуу жабыркап, моюн омурткалары менен акыреги сынып кеткендигин айтышкан болчу. Малик Аликеев ичимдик ичип, оорукананын тартиптерине баш ийбей жатат. Бул тууралуу Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимизилдөө борборунун басма сөз кызматы Коом пресс сайтына билдирди. Өзүңүздөр деле билесиздер, ырчы Малик Аликеев учурда биздин ооруканада дарыланууда. Белгиленген операция жасалган. Болгон ал жамбаш сөөгүнө коюлчу аппаратка 70 000 сом акча коротту. Калганын бардыгын оорукананын атынан бекер болууда. Бизден сырткары президент, парламенттин төрагасы, маданият министрлиги, ошондой эле кайдыгер карабаган адамдар, ырчылар ага абдан көп акчалай жана моралдык жардам көрсөтүштү. Керек болсо, чет өлкөдөн дагы жарандарыбыз акча которгон учурлар болду. Муну коомчулук деле жакшы билет. Эми болсо күн сайын ичимдик ичип оорукананын тартиптерине баш ийбей чыр салып жатат. Ошондой эле кырдаалга байланыштуу биз азырынча оорулууларды көрүп келгендерди киргизбей жатсак, ар кимди чакырган адатта абалды. Дарыгерлерге дагы орой мамиле жасоодо. Негизи Малик Аликеевди биз операцияга көпкө даярдадык. Организмде кальций жок болсо, коюлган темирди кармай албай калат. Арак кальцийдин эң чоң душманы. Арак ичкен адамдын кальций дароо жуулуп кетет. Бирок аны чогултуу абдан оор иш. Өзү деле ден соолугун ойлонбой жатат. Бул абдан өкүнүчтүү болууда. Чыгарып жиберүүгө дагы болбойт. Оорулуунун абалы азырынча үйгө чыга тургандай эмес. Биз муну менен ырчыны жамандайлы дегенибиз жок. Болгону анын өзүнүн ден соолугуна кайдыгер мамиле жасап жатканын коомчулук билүүсүн кааладык. Басып, сакайып кетсе деген аракетибизди текке кетиргени турат деп айтылат маалыматта.